Assalamu alaikum туғандар. Бүгін маға қонақ келді. Кече күтіп алдым поездан. Қырғызстандан бері Рубцовский кечен поезд менен келді. Төмөндік бала. Төмөндіктар рулет деп қойы қырғыз тілінде. Танышып алыңыздар. Ассаламу алейкум. Жақсы көрінбей жатата күн алып. Мындай қылып атқанда мына танышып алыңыздар. Ассаламу алейкум. Аты жөніңізді айтып қойсыздар. Аты жөнім Ақыл, Төмөнден болады. Аты жөні Ақыл, Төмөнден болады. Төмөндіктарға Салам айтабыз. Жалпы Кыргызстанга мекендештерибизге Салам айтабыз. Салам айтабыз. Бул киши үй көргөнү келди, буюрса өзү келиптир. Молодец. Жаш болсо да коркпой. Уруп согуп билетти алып келиптир, достор. Азыр барып үйүнү көрсөтөм, барып үйүнү көрөт. Кудай кааласа, жолдору ачылып, биздин 7 мекендешибиз алган жерден үй алат. Буюрса. Ошол үйдү жактырып келген негизи. Азыр барып көрөлек өзү, азыр барып көрөт. Достор. Өзүнүн айта турган сөздөрүнү азыр айтып коет. Кармаңыз. Азырынча бир аз уялып жатат. Уялчак бала экен, төмөндүктөр өзү мындай уялчак экен. Буга чейин Нурдин дагы келген болчу, ал дагы. Бир аз жоош, кемпейил, ак көңүл деген бала болчу, ал дагы бул дагы ушундай уялчак бала экен. Ошо азыр эми үйүнү барып көрсөтөбүз буюрса. Үйүнү көрүп, эртең дүйшөмбү күнү оформленияга барып, оформление кылып таштайбыз, анан кайра Москвага кетет экен, барып иштеп бир аз жазга жакын өзү көрүп эмне кылыш керек, эмне кыла турган нерселерини баарыны жазга жакын келет. Анан жасайт. Ошол биздин мекендештер 7 үйлүү болгон мекендештерибиз бар. Ошол айылдан 8-чи болуп алат. Буга чейин бир биздин Кыргызстандан Бишкектен менин таныш ушул канал аркылуу танышкан Узакбай деген досумдун келинчеги келген, мага аяш болуп кетет. Аяшыбыздын дагы иштери бүтүп калайын дегендей болтат. Ал дагы иши бир аптага чөйүлгөн. Ошондуктан ал үйдү дагы чыгарабыз буюрса, кутуктап. Азыр эми Узакбай досумдун алдына кеткен, келинчеги көп иштерди бүтүрүп буюрса. Алар дагы үй насип кылса, ошол үй алып аткан үйү алар 9-үй беле болуп калат. Буюрса 9-үй беле болуп, ошол айылдан районго жакын жайлашкан поселок имени Мамонтова жайлашкан үйгө ээ болуп калышат. Алар дагы ошол мамлекет эне пулу деп берген акчаны колдонушуп, өздөрүнүн колунда бар акчаларını коротуп үй алып атат буюрса. Үйлөрү кут болсун. Мына биздин Акылбектин үйү да кут болот жакында. Азыр көрөбүз буюрса. Көргөнү келип атат. Сиздер дагы ушинтип келсеңиздер болот, достор, албетте. Жок болсо, доверенность эле жөнөтүп койсоңуздар. Көп иштер доверенность менен эле бүтүп калып атат. Эсепти билгендер, анан жумушун таштап кеткенге кыйынчылыктар көп болгондуктан адамдар доверенность эле жөнөтүп коюп атат. Ошол аркылуу көп нерсе бүтүп атат. Эми бул жигит бир жол менен заодно келип, бияктан үйдү алып, анан Москвага өтүп кетет экен. Ошол жол ыңгайлуу экен. Ошол жолду тандап келиптир буюрса. Сиздерге буга чейин алган Зайлабидин ака, буга чейин алган Жеңиш ака, буга чейин алган Самат ака, буга чейин алган Эсенкул аке, жана аттарын унутуп калдым. Эми Узакбай мына үйлүү болот жакында. Мына Акылбек дагы бир экөө бар, унутуп калдым аларды. Мелис байке, Мелис байке Якутиядан туруп да калды. Якутия, Сахалин өтө жакшы эме кылышып атат, реакция бөлүп атат. Себеп алар алыста жашап, ал жакта суук, өтө суук. Шарттары мындай мал кармаганга шарттар жок ал жакта. Ошондуктан алар билет, түшүнөт. Ошондуктан ушул жерден үй алып атышат. Алышты, үйдө алышты. Ошол адамдарга
мынакей кошуна болот буюрса биздин төмөндүк Акылбек деген инебиз Нурдин буга чейин алган, ал менин айылымдан алган. Тилекке каршы менин айылым кичинекей да, ал жакта азыр жер тилкелери эле чыгып атат. Өкмөт бөлүп берген 20 сотуктан жерлер 72.300дөн дагы бир 9 жер калды. Жер тилкеси 17 жер тилкеден 9 жер тилкеси калды. Ала тургандар болсо чалгыла, жазгыла достор. Буюрса сиздер дагы мага кошуна болуп каласыздар. 20 соттук жерде мисалы сиздер 40 сотигин да алсаңыздар болот, 80 сотигин да алсаңыздар болот, бирок 4 адамга алып туруп, анан ошол адамдардан кайра өзүңүздөргө өткүзүп алсаңыздар болот достор. Себеп нулевой жерден алып аткан жерди алып атсаңыз, ал жаңы документ болуп атканда бир адамга бир жер бөлүнөт да. Ошондо сиздер 4 жер алам десеңиз, 4 шерилешкен бир катарда турган жерди алам десеңиздер, 4 адамдан мага доверенность жөнөтсөңүздөр, 4 адамдын доверенностьтен документтери чыккандан кийин кайра сиздин атыңызга өткүзүп берсе болот. Ошондо сиз 80 соттук жердин ээси болуп калып, ошол корого чоң коро салып, бир жерине үй салып коюп, экинчи жерине малкана салып коюп, үчүнчүсүнө туалет салып коюп, төртүнчүсүнө чөп сактагыч салып коюп, ошентип 4 участканы ээлеп алсаңыздар болот. Ушундай варианттарды караштырса болот достор. Ал жер менин айылымда. Буга чейин көп жарыя кылып чыгарып атам. Эгерде сиздерге кызыктуу болсо, жер эле алам, нөлдөн баштайм десеңиздер, ушуну алып туруп колдосоңуздар болот. Колдонуп, үй куруп, каалаганыңызча мал чарбачылык. Азыр көп адамдар суроо берет, эмеден ал жака барып не иш кылам достор. Мен буга чейин чыгарган видеолорду эринбей көрүңүздөр. Албетте бул жерде жумуш жок. Сиздерди кандай десем, канааттандыра турган жумуш жок. Албетте сиздер Москвада туруп, Якутияда туруп, чоң айлыктарды алып көнүп калгансыздар. Бирок мен сиздерди бул жерге иштеген чакырган жокмун. Бирөөгө келип иштегиле. Мен сиздерди бул жерге келип мал чарбачылык менен алектенгиле. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Мал чарбачылыкка көңүл бурган адам өзү караса жакшы бир жыйынтыкка жетет да. Себеп мал бүгүнкү күндө бул өтө пайдалуу болуп жатат да. Көрүп турасыздар кандай болуп атат, соода кандай болуп атат, жакшы болуп атат, аябай жакшы. Аны өстүргөн адам Кыргызстанда кыйналып жатат. Себеп чөп баасы кымбат, жем кымбат, 3-4-5 эсе кымбат бияктан көрө. Ошол эле мал бияктан Кыргызстанга барып атат. Базарга. Сиздер бияктан өстүрүп Кыргызстанга ташысаңыз болот, бияктан сатсаңыз болот, каалаганыңызча да. Бирок ал даражага жетиш үчүн бияктан 1-2 жыл мээнет кылсаңыздар, малга түшүнүп, билип туруп, ушинтип бир эме айылдан топтолушуп, жаамат куруп, 10-15 үй бүлөлүү болуп калса, кандай жакшы. Ошентип мен сиздерге ошол нерсеге чакырып атам. Келип бул жерде өзүңөр иштегиле. Ушул жерде малды көбөйтүп, бир чоң бир ишке жетишкиле деп сиздерди чакырып атам. Башка жумуш жок биякта достор. Анан сууктугуна бардыгы. Суук Кыргызстанда мындан да сууктар жерлер бар, нарында жашап эле жүрөт адамдар, Сусамырда жашап эле жүрүшөт. Жаз мезгили, жай мезгили биякта ысык достор, аябай ысык. Кышта суук болот. Азыр кар өтө көп. Бул кар көптүгү бул жакшы, бул пайдалуу. Чөп көп болот. Өсүмдүк жакшы өсөт. Анан сезон башталып атат достор. Клубника менен иштешем дегендер, мен сиздерге 1 гектар жерден бекер берем 5 жыл мөөнөткө. Келгиле. Чогуу иштешейик. 1 гектар жерден бекер берем. Алып иштеткиле. Эч кандай арендасы жок. Чогуу иштешейик. Малина тиксең малина. Клубника десеңиздер клубника. Клубника менен баштайлык достор. Келгиле. Буюрса трактор деген нерсени алып койдум. Керектүү шаймандарын алып койдум. Достор, Кулпунай менен иштейм деген адамдар мага чалгыла, чогуу иштейик. Өтө сонун болот. Анан өзүнчө бир-эки адамдар чалат, рынок сбыта деп, андай мындай биринчи орунда рынок сбыт. Достор,
Кыргызстандын кулпунай 70% Россияга эле кетет. Ошондо дагы камсыздалбайт Кыргызстан. Рынок сбыта ушул жерде да, Кыргызстанда эмес, рынок сбыта Россияда да. Новосибирск, мына мен Новосибирскке кетет бүт кулпунай. Новосибирсктен нары таралат, Хилок базардан нары таралып кетет да, нары. Краснояр, Кемерово, нары бери кетет, Екатеринбургга чейин кетет кээ бирки мезгилде. Достор, рынок сбыта именно ушул жерде. Аны камсыздаш үчүн биздин баягы кичинекей бир тамчы жерибизде клубникабыз жеткизе албайбыз, достор. Рынок сбыттан кое бергиле, аны мага коюңуздар, мен тап берем сиздерге ошол рынок сбыттан. Келгиле иштейик, могу жерде клубниканы өстүрөк. Кыргызстанда эле өсөт биякта клубника, өтө сонун өсөт. Ал көп нерсе керек эмес алга. Ал нерсеге сиздердин бир эркин чечкиндүү бир чечимиңиздер эле керек болду, башка эч нерсе керек эмес. Азыркы учурда мен чакырып атам, келгиле деп, келгиле достор деп. Ошол жерди иштетейик. Жерлер көп. Жакшы жерлерди иштетсек, жакшы чоң иштерге бир эмеге жыйынтыкта жетсек болот да, достор. Макул достор, саламатта болуңуздар. Азыр мен Акылбек досубузду, инибизди, бир тууганыбызды алып барып, үйүнү көрсөтөйүн, жетип калайын дедик. Дагы бир көрүшкүнчө. Үйлөр чыгып атат, алуучулар дагы чыгып атат. Сиздер дагы жакшы үйгө ээ болуңуздар, достор. Бул жерде жумуш жок, мен айтып кетейин. Мага көп адамдар жумуш барбы деп, мен жумушка чакырган жокмун, достор. Дагы бир кайра айтып кетейин. Ар ким өзүнө өзү жумуш жасайт. Бул жерде жумуш таап өзүңөргө мал чарбачылыкты улант кыла, иштеткиле деп атам. Келип бирөөгө тракторист болуп иштебегиле деп атам мен. Андайга мен үгүттөгөн жокмун. Андан көрө барып ошол эле чоң шаарларда иштегениңер жакшы. Ошол достор, биякта дагы кайталып кетейин, достор. Жумуш жок менде. Менде жумуш жок. Мен жумуш таап бере албайм. Жумуш такыр эле жок биякта, достор. Жумуш жок. Жумуш жок. Биякта мал чарбачылык менен үй алып туруп, малды көбөйтүп, 1-2 жылда бир чоң ишке жетишкиле деп эле айтып атам, достор. Саламатта болуңуздар.